Достор, тепловой насос деген эмне? Негизинен мындай карасаңыздар, мына азыр биздин немелерди коюп программада ичинде аны ачып көрсөтөм. Ичинде негизинен ошол негизги мозгу компрессор деп коет да. Ал компрессордун ичинде мына бул жерде компрессору болот, анан кийин атайын фреон турган RO2, R290, 410A деген хладагенттер болот. Ошол хладагенттер жардамы менен энергияны, абадагы энергияны чогултулат да. Ошол турган турат, анан кийин циркуляцион насосу бар ичинде. Трехсторонный клапаны болот. Ошол эме менен абадагы энергияны чогултат да. Көрсөңүздөр, мына бuyakта теплообменниги бар. Аркасын кысың, аркасын тартып коелу. Аркасында карасаңыздар, могу эмелер бар, эмне деп коет биз? Кабырга деп коебуз, халайдын аркасында да ушундай эмелер бар. Бунун аркасынан абаны тартып, астынан үйлөйт. Үйдү жылытып атканда астынан муздак үйлөйт, үйдү салкындатып музатып жатканда астынан ысык аба үйлөйт дегендейчи. Мына аркасынан аба тарткан үчүн биз үйдүн сыртына коюлат бул негизи. Аркасында бир 30 см ачык эме болуш керек. Дагы эмнеден? Тепловой насостун мына жерде немесин көрсөтсөң болот. Негизинен бул 3 фаза 224 киловатт мощностьта мынакей. Heating capacity деп коет 10 киловаттан 24 киловаттка чейин. Consumed capacity power деген бул потребляемый мощность, потребляемый, но это выхода. Бул потреблениеси 1.93дөн 5.36га чейин. Эсептесиң, то есть токту күчүн почти мынакей, мына жерде жазылган, мына COP деген КПД деп коет, коэффициент полезных действий 4,5-дан 5,5 эсеге чейин күчтү көбөйтүп берип атат дегендейчи. Сунун R410A деген хладагент немени болсо температураны мынакей -38ден 43 градуска чейин ысытат да. Ысытат деп коем да, иштей берет бул. Ошо -38ге чейин тоңбайт. Көчөдө тоңуп калбайбы дегендер үчүн. Немеси working temperature болсо, бул сууну 60 градуска ысытып берет мынакей. Максимум outlet temperature 60 градус. Суунун температурасы 60 градуска чейин ысытып берет. Ошол достор, мына бул төртөөнүн баардыгы сатылып бүткөн уже. Мына бирөө 5 күнгө кетет, бул байтикке кетет, бул жалбатка, бул ошко, кудай кааласа алып барып коюп беребиз. Маалымат алат элем, койдурат элем, кышка жакындашыш керек, сөзсүз койдуруш керек дегендер бияка номер калтырып коюңуздар комментарийге же бул жактагы номерге чалып байланышсаңыздар боло берет.